Кыска нуска психология. Сен бул сенин ойлоруң. Начар турмуш начар оюңдун кесепети. Эмоцияң сенин душманың эмес, сага жол көрсөткөн компас. Ачууланган болсоң, демек жан дүйнөңдүн чек арасы бузулган. Коркуу менен кыжала сезими сага өтө маанилүү нерсенин айланасында жаралат. Тынчсызданып турган болсоң, демек оюң жана затың азыркы учурда эмес, келечегиңде жүрөт. Аларды учур чакка алып кел. Учурда бол, азыр жаша. Күнүмдүк адатың мотивациядан күчтүүрөөк болот. Жашооңду жакшыртып өзгөрткүң келсе, адаттарыңды өзгөрт. Өткөн кеткендин баарысы бир жазылган китепте эле. Аны окусаң болот, бирок аны өзүңө бекем тутуп, ага күндө кайтып жашаган жарабайт. Баарын контролго алам деген бул иллюзия. Сен оюңду жана кабыл алган чечимдериңди гана контролдой аласың. Кыскасы, сен турмушуңдун архитекторусуң. Ойлогон оюң, сезимдериң жана кабыл алган чечимдериң булардын баарысы биригип турмушуңду кура турган курулуш материалдарыңды түзөт. Оюңдун же ниетиңдин кайсынысын тандап турмушуңда колдоносуң? Кандай сезимиңе жана эмоцияңа жол бересиң? Кандай чечим кабыл алып турмушуңду курасың? Мунун баарын өзүң билип, өзүң чечесиң. Анан алган чечимиңе өзүң жооп бересиң. Турмушуңду өзүңдүн колуңа ал. Эч нерседен коркпо. Алга.